Жаңа ачылган ишканага жардамчылар керек же жетекчиге жардамчы. Складка кошумча жумушчулар, жада калса билимдүү, дипломдуу адамдарды жумушка чакырабыз деген жарыялар эл көп кездешкен шаардын ар бир бурчунан кездешет. Чын-чынына келгенде бул жарыялар сиз элестеткен жумушчу орун эмес. Бул тармактык маркетинг каржы пирамидасынын өкүлдөрүнүн жарандарды кайырмакка илүүсүнүн дагы бир амалы. Пирамидага тартуунун экинчи эң көп таралган ыкмасы бул белгилүү жылдыздар. Социалдык тармакта катталуучусу көп адамдар аркылуу жарнама берүү. Ошондой эле популярдуу болуп жаткан Дубайда жана башка чет өлкөлөрдө эс алып жүргөн сүрөт видеолорун жүктөө менен биздин ишкана аркылуу ушундай жыргал жашоого жетесиң, кирешеге чыгасың деген азгырыктарды колдонушат. Алданган жарандар күн сайын өсүп жаткандыгына байланыштуу милиция кызматы байма-бай эскертүү жасоого аргасыз болууда. Ошол учурда карапайым адамдар көпчүлүк учурда ошол жарыяланган роликтерге, видео сюжеттерге ишенишип, анан көпчүлүк учурда ошентип акчаларын берип коюп жатышат да. Анан жыйынтыгында өздөрү көп учурда ала албай калышат. Анан аз суммадагы каражат же болбосо ошондой жогоруда белгилеп өткөндөй 3-4 миң сомго макул жазбай эле коеюн деп ушундай принцип менен көпчүлүгү жазгысы келбейт. Укук коргоо органдарынын белгилөөсүндө интернет аркылуу иштөө өнүгүп жаткандыктан жарандар кайсынысы финансылык пирамида экенин айырмалай албай калышууда. Былтыркы жылы бир эле пирамида жарандарды 3 миллион долларга зыянга учураткан факты катталган. Ал эми быйыл 3 ай ичинде эле пирамиданын курмандыгына айланып арыз жазган жарандардын саны кескин өскөн. Тармактык маркетингтерде, дарыгер менен кеңешилбеген дары-дармектерде акча салсаң тез арада көбөйөөрүн белгилеген криптовалюталарды жарнама кылууда маанисине көңүл буруңуздар. Буга чейин сиздер жарнама кылган кээ бир тармактык маркетингтердин жетекчилери алдамчылыкка шектелип, убактылуу кармоочу жайда отургандары да бар. Каржы соодасынын торуна чырмалууга атуулдардын ишенчектиги эле эмес, жумушсуздук, социалдык оор кырдаал, ошондой эле тез эле байып кетүү кыялы түрткү болоорун адистер белгилешет. Акыркы жылдары өлкөдө каржы пирамидасы гүлдөп, былтыр 3 миңдей адам жабыркаган. Алар түрдүү каржы пирамидалардан 400 миллион сомдой чыгым тартышкан. Ушул кыйын экономикалык абалда финансовый пирамидалар көбөйүп атат да. Ошонун бирине Финико компаниясына мага Бишкек шаарынын пенсиядагы медик Уржанова эжекебиз кайрылыптыр. Мага ошогондор көп дейт да. Ошондой финансовый пирамидаларды көзөмөлгө алыңыз деп мен суранат элем. Абдан көп болуп, мен ойлойм, депутаттардын баарынын дарегине эле келип атат ошондой арызданган каттар. Быйыл жыл башынан бери каржы пирамидасына байланыштуу 577 кылмыш иши катталып, 339 сотко жиберилди. Азыр 200дөн ашык иш тергелип жатат. Арыз жазгандардын саны күн сайын өсүүдө. Мындагы алданган жарандардын жалпы чыгымы 156 миллион 225 миң сом жана 27 миң доллар чыгым келтирилген. Анын ичинен 130 миң сому гана ээсине кайтарылган. Пирамида чоң көйгөй болуп атат. Прокуратурага билинип калган да бир жана алтын зергер буюмдарын сатып алуучу пирамиданы бизге арыз келип түшкөндүктөн тез арада ыкчам иштерди козгоп, бир нече адамды камаганбыз. Менимче чыгым бир 400 миң тегеретесинде доллардын. Ал жерде пирамиданы уюштургандар тилекке каршы 2 сутка кеч калыппыз. Башка өлкөнүн жарандары экен качып чыгып кеткен. Бирөөсү Өзбекстанда кармалып турат. Бүгүнкү күндө пирамиданы түзүүгө шарт түзгөн юристтер, ошо офисинде иштеген кызматкерлер камакта. Биздин негизги максат жана материалдык чыгымды өндүрүү. Бул жерде жарандардын баягы кандайдыр көз карашын өзгөртүш керек болуп атат, пирамида түбү жакшылыкка алып барбаштыгын. Статистикада айтылган цифралар күч органдарына кайрылып, расмий катталгандары гана. Көбүнчө аз гана суммага алданган жарандар арыз жазууну эп көрүшпөйт. Андыктан коомчулукта чыныгы статистика мындан да алдаганча көп экени айтылат. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.